Курандан окуудагы негизги максат ой жүгүртүп, акыл калчап, маанилерин түшүнүп окуу ушул негизги максат. Жана ошо түшүнгөндөн кийин, билгенден кийин ошол нерсени жашообузда амал кылуу. Аллах таалам Куранда айткандай: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб." Биз сага бул берекелүү Куран китепти, анын аяттарын акылдуу адамдар түшүнүп окуш үчүн жана андан акыл насаат алыш үчүн түшүрдүк деп айткан. Бул Курандагы сыр, Курандагы гоя, максат деген тек гана жаттап калыш же жөн эле окуп коюш эмес. Ооруларга шыпа үчүн окуп коюш, же болбосо өлүктөргө окуп коюш. Бул максатта түшкөн эмес Куран. Курандан түшкөн максат ага амал кылып жашообузда, аны мыйзам кылып өзүбүзгө келген буйруктарын аткарып, тыйгандан тыйылуу. Мына ушул нерсе негизги максат. Адамдар бул Курандан түшкөн максаттарды билбей алыстаган сайын ушундай абалга жетет. Бул дагы бир кыямат кайым белгилеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин биринде айткандай: "Сайхруджу аквамун мин уммати яшрабунал Кур'ан кашурбихимил лабан." Менин үммөтүмөн ушундай коомдор чыгат, топтор. Алар Куранды кайдимки сүттү же айранды ичкендей ичет деп. Бул деген сөз эч кандай ой жүгүртпөй эле, жана сүттү айранды чайнабай эле уртагандай эле, ошондой эле эч кандай акыл калчап, ой жүгүртүп, ойлонуп, эмне деп атат Алла таалам, эмнеге буйруп атат, эмнеден тыйып атат, кайсы нерсеге чакырып атат деген андай ой жүгүртүүдөн алыс болот дейт. Ибн Таймия рахимахуллах шейхул ислам сөзү бар: "Ал-кираату калила битафаккур афдалу минал касира била тафаккур" дейт. Аз болсо дагы ой жүгүртүп окуу, пикир кылып окуу жакшыраак, көп окуп, бирок ойлонбой эле, маанисин түшүнбөй эле, пикир кылбай эле окугандан көрө дейт. Бул нерсе сахабалардан дагы келген. Имам Ахмаддан кабар берет, айтат, суроо берип: "Бир адам курсагы тоюп, ва актара сола ва сиям", курсагы тоюп ошол намазды көбөйтөт, орозону көбөйтөт, кийин ал эми бир адам бар, аз жейт, бирок анын андай көп намаздары, көп орозолору, көп нафилдери жок. Бирок ал ой жүгүртүп окуйт да. Аз болсо дагы, аз окуса дагы ой жүгүртөт. А тигил адам курсагын тойгузуп, көп окуп, көп намаз окуса дагы, бирок ал ой жүгүртпөй эле окуйт. Кимиси жакшы дегенде, аз болсо дагы акыл калчап ой жүгүрткөн жакшыраак деген. Ошон үчүн белгилүү сөздөр бар салефтарда: "Тафаккуру са хойрун мин кыямил лейла" деп. 1 саат ойлонуп коюу, ой жүгүртүү бул бир түндүк ибадаттан артык деп. Шейхул Ислам ошону айтып атат: "Фараайту хада индаху афдал лил фикр." Мына ушул нерсени мен туура деп көрдүм, эң жакшы, артык деп көрдүм деп. "Вал матлубу минал Куран хуа фахму маанихи вал амалу бих." Курандагы негизги талап бизде маанилерин түшүнүү жана амал кылуу. "Фа ин лам такун хади химма", эгер ушул максат болбосо, ушул гам болбосо, аны жаттап алса дагы ал адам илим ээсинен жана диндеги талапты аткарган болуп саналбайт дейт. Ошон үчүн бул Куран жеңил, Куран жеңил. Кээ бир адамдар ойлойт экен, ушул Куран бул жөн эле өлүктөргө окулат, анан дем салынат, анан биз түшүнө албайбыз, бул акыл калча албайбыз, ой жүгүртө албайбыз, ага жакындасаң капыр болуп кетесиң. Мына Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, Курандагы баяндар, тафсири 4 түрлүү болот дейт. Бир бөлүгү бар, аны арабтар сөзүнөн эле түшүнөт дейт да. Айтканда, ар бир араб тилин билген адам сөзүнөн эле түшүнөт дейт. Бир бөлүгү бар, ва тафсирун ла ю'дар ахадун bijahlihi. Эч ким ал жерден үзүр берилбейт, түшүнбөй калды деп. Ал адам кандай болбосун деңгээли. Эмнеге? Себеби ушунчалык ачык. Зына кылбагыла, сүткорлукка жакындабагыла, намаз окугула, зекетти бергиле, эмне берге баян, тафсир керек бул нерсеге. Ачык айкын айтылып атпайбы? Мына ушундай ачык айтылган аяттар бар. Ал жерде эч кимге үзүр берилбейт. Бир бөлүгү бар тафсир. Ал жерде тек ана ошо алымдар билет, алымдар баяндап берет. Дагы бир бөлүгү бар, тек гана Аллах билет. Ошон үчүн Куранда ар бир адамдын үлүшү бар. Шылтоо кыла албайт экен, мен түшүнө албайм, биле албайм дей албайт экен. Ошон үчүн Куранды биз окуп, акыл калчап, ой жүгүртүп, күнүндө аз болсо да окуп турайлы туугандар.